Бuyursa göz kızım ayağa kızına. Yaşarsa şu hemen ayımkan degen andarına baralsa güçlü olursa güçlü olur göz ayağa buyursa. 7 жаштагы Алияна Жумагулова апрель айында тиш ооруп бейтапканага кайрылган. Тапшырган анализинин жыйынтыгы менен дарыгерлер анын курч лимфопластикалык лейкоз оорусу күчөп баратканын аныктап, 2 айдын ичинде операция жасаш керектигин айтышкан. Мончиле басып жүрүп эле, эч жери оорубай эле, жыгылбай эле, жашнакай эле жүрүп эле, тиш ооруп калып эле, просто эмженекөй тишине завляз тапшырып эле, анан эртесин биз эмесин тишине эле барабыз деген эле ой менен келгенбиз да. Анан кийин жанагантип эле эмелесин баары эме чыгып калып, начар чыгып калып, 2 күн шок болуп жүрдүк. Анан уже кайра өзүбүздү уже мынтип карманып туруп анан кийин баштадык да. Элистен ошо жардам сурайбыз, элистен, кыргыз элинден. Бул мындай экен, кайсыл жагы слабый болсо ошолдан мынтип чыга берет экен да, бул жанагы раковый клеткачы. Бизде деген денеге деген уже 95% уже кетип кетиптир да. А вот канга, именно канга эметиптир. 20% уже жайылып кетти да. Курч лимфопластикалык лейкоз диагнозу Алиянага 5 жашында эле коюлган. Убагында дарылангандыктан дарыгерлердин көзөмөлү менен үйгө чыгарылып, 3 ай сайын анализ тапшырып турган. Ичип жаткан дарысы жардам бербей калгандыктан оорусу кайра козголуп баштаган. Айлиндеги 2021-жылы май айында биринчи жолу диагноз коюлган. Леченияны алган, леченияга ответ берген. Леченияны ответ бергенден кийин поддерживающий терапия чыгаргандан кийин уже поддерживающий терапиянын жарымына жеткенден кийин кайра оору козголуп атат. Азыр на данный момент противорецидивная программа алып атат. Бул программаны 1-2 курс алып бүткөндөн кийин уже пересадка жасаш керек да. Костного мозга. Пересадка жасалса кайра эле оору пайда боло берет да. Ошон үчүн желательно биздин өлкөдө пересадка жасалбайт. Ближайший это Турция, Индия же Европада какие-то шарларды тапса, ошака договоренность болсо ошака кетишет да. Мындан улам Алиянанын ата-энеси кыргыз элине кайрылып, кызынын өмүрүн сактап калуу үчүн жардам сурашат. Убактыбыз аз болуп атат, аябай тар болуп атат. 2 ай убакыт берди. Колдон келсе ага чейин дагы сборубуз чогулса кетиш керек болуп атат. Баланы эртерээк алып барыш керек болуп атат, тияктан врачтардан сурасак. Ошол анан кыргыз элиме кайрыларым, сиздерден жардам сурайбыз. Ошо кызым сактап калыш үчүн. Жардам берүүнү каалагандар төмөнкү реквизиттер аркылуу каражат которушса болот. Өспүрүмдүн өмүрүн сактап калууга себепкер болуңуздар. Акылай Маратова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.